Туған күніңіздер менен урматтуу Оразалы агай жана бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мен алгач бир бүлгүлүү нерседен баштагым келип турат. Бир чоң дарыядан кайык менен ташыган киши бар экен. Ага бир өтө билимдүү китеп окуган киши келип отуруп, анан айда кайыгыңды, бул китепти окудуң беле? Байкуш деги жерге карап жок дейт. Билбей турбайсың эчтеке. Дагы бул китепти окудуң беле? Жок. Эйнштейнди окудуң беле? Жок. Жок деп. Анан анда сен таптак бир дүйнөдөн артта калган экенсиң дейт да. Анан аңгыча эле бирок ал кайыкчы айткан, сиз шаштырбаңыз. 2 саат күтө туруңуз, азыр чоң толкун болот. Толкун токтогондон кийин биз аркы жээкке өтүп кетели деп. Жок, мен зарыл жумушум бар, тез өтүшүм керек дейт. Анан катуу толкунда кайык көтөрүлүп, баары сууга түшөт дагы. Анан ошондо эчтеке билбейм деген кайыкчы айтат. Окумуштуу жанагы китеп окуган кишиге. А сиз чаба бурганды билесизби деп атат. Жок, билбейм деп атат. Андай болсо мен сени сактап калышым керек дейт. Башкача айтканда, биз бүгүнкү күндө ошол жогорку илимди туруктуу көндүмгө кантип айлантылуунун үстүндө иштеп аткан мугалимдерге мен таазим этем. Анткени мен агайды абдан урматтап, сиздин китептерди окуп атып, дүйнөдөгү алдыңкы педагогикалык ийгиликтерди жараткан адамдан сиздер эчтекеңиз кем эмес экендигин мен далилдегим келет дагы. Мен эң биринчи ошол демократиялык педагогика кантип башталды? 1996 жылы Кыргыз Республикасында жыл мугалими болдум. Мен областта гран-при алдым, республикада 1-чи орун. Эң оор мезгил билесиздер. 95-96 жыл саатына жараша, айлыгына жараша акча алабыз. Партада 2 бөтөл карактан 15 бөтөл каракка чейин бөлүнөт. Анан ошондо педагогикалык кредо эмне деген маселе суроону койду. Мен биринчи айттым, менин педагогикалык кредом педагогикалык кызматташтык. Мен бала менен да кызматташым керек. Мен эне менен да кызматташым керек. Мен мугалим менен да кызматташым керек. Жана мен ошондой коомдун мүчөлөрү менен. Бала мага ишенбесе, бала эч качан предметти билбейт, мектепти билбейт, сабак өтүү структурасын билбейт, бирок мугалим инсан катары кабыл. Ошол мугалим инсан катары жетелей алса, эч кандай техникалык колдоосу жок, укмуш кереметти жаратууга болот. Бир тажрыйбамдан айтайын, мугалимдер көп учурда арызданат, бир эле китептин сапаты начар дейт. Мен айтам, изденген мугалим 3 деңгээлге бөлүнөт. Кайталанма, жадатма мугалим, экинчиси изде мындай жемиштүү мугалим, үчүнчүсү чыгармачыл мугалим. Бизде китеп жок эле ал учурда, эчтеке жок. Анан сабактарды сөзсүз оюн түрдө, нота сыяктуу бала ар түрдүү болот. Бирок кулагы менен, бирок көзү менен, бирок кыймыл аракетти кабыл алат. Бир түрдүү методиканы алсаңыз, максатыңызга жетпейсиз. Натыйжада сабак өтөт аз, 5-чи класс. Ага чейин мен сөз түрдө тарыхтан Курманжан Даттанын тарыхын айтып берген. Окуучулар кайрадан кайталаш керек эле. Анан кирип келди дагы бир бала айтты. Силер билесиздер, мындай тукага мугалимдер столунда жабылып турат эле. Анан бересизби деди, бердим. Шыбабыраны көтөрүп келди, балдар эмне кылып атат дедим. Мен чоң жоолугумду сурап кетти. Анан бир убакта тык-тык эшик ачылды, анан бир бала жүгүрүп келип, Шыбабыра мындай болду, баты шок этип турду. 96-жылы. Анан баягы кездеменин үстүнө ат сыяктуу болуп жөргөлөгөн 2 бала үстүнө кызды отургузуп, мен жоолугумду салып алды. Мына ошондо Курманжан башыңды көтөрүп, баласына айтып атканды 5-чи класс. Бул биринчи, эгерде балага ишеним жана мүмкүнчүлүк бербесеңиз, эч качан сиз умандуу педагогко жетишпейсиз. Экинчи, мен ошон үчүн жана көндүм тажрыйбамдан айтайын дегенде, экинчи кызматташтык. Ата-энелер менен. 2000 жылдары сиздер билесиздер, чакырчылыкты кыскартуу боюнча комплекстик өнүгүү пландарын өкмөттүн деңгээлде иштеп чыкты, кабыл алды, чакырчылык бары. Анан биринчи жолу мен жазган долбоор чакырчылыктын деңгээлинде балдарды өнүктүрүүдө үй бүлөлүк борборду ачуу боюнча аштым. 11 жыл иштеди. 1000ден ашык баланы окутту 4 багытта.
мектепке кирген жок. Анан Джонатан Вейч болуп Кыргызстанды кыдырып, ошо жерге келгенде ырдайсыңарбы десе, бала бакчаларда балдар сразу жүрөгүн колуна алып туруп киминдир деп аткан. А менин борборума келгенде ойноктойт, момунт эттим эле, ойноктошот. Коркпойт, үрүкпөйт. Анткени шарты боюнча биринчи жолу ошол Борбордук Азиядагы ушул конкурстун чемпиону мен болдум дагы, ошого $12,000 берди. Ата-энелерге керектүү нерсени агартууга алып бергенде деди. Ишенесиздерби? Партасын алып бердик, зданиясын өздөрү ремонттап бердик. Урдасаң да сеники, алсаң да сеники, сатсаң да сеники. Биринчи жолу ата-энелерден наблюдательный топ түзүлдү дагы, 11 жыл 50 сом, аяк 300 сом менен балдарды окутту. Анткени 1 саат врачты чакырып алышты. Анан бир күндө сөзсүз ата-эне мугалимдин жардамчысы каалагандай отурат. Колун жуйсуңбу деп сурады Джонатан Вейч, ЮНИСЕФтин башчысы. Шакылдатып көрсөтүп атат. Кайсы ырдайсыз? Каалаган ырдады. Анткени артында ишенген ата-энеси бар экен. Ошондо толугу менен ата-энеге бердик мүмкүнчүлүктү укмуш болду. Так эле сиздин ыкма менен ата-энелерге дагы Махатма Ганди айткандай, форточканы таптакыр жаап салба, анча-мынча ачпай таза аба кирип туруш керек деген сөздүн принциби ушундай болду. Кийинчерээк 11 жылдан кийин мен өзүм бала бакчага ачканга жардам бердим дагы. Мына нерсе деп бекер нерсеге көнүп кетти. Ата-эне бүгүнкү күндө ата-энени тарбиялоо биринчи орунда. Мен экинчи мугалимдерге кайрылат элем. Мен көп мугалимди окутам, окутуп жатам. Сиздерден өтө чоң нерсе көз каранды болот. Предметти сүйлөсөң эч качан сен кумандуу демократиялык сабак бере албайсың. Билесизби? Биз жийиркенбешибиз керек. Мен айтам, сен мектепти жакшы көрбөсөң, иштебе. Өлүп каласың эртерээк. Эмне үчүн? Анткени тынымсыз, жагымсыз нерсе менен иштегенде сенин өмүрүңдү кыскартат. Андай керек уйсаган барсаң, өөрүп ача каласыңар. Бул нерсе сеники эмес. Балдарды кыйнайсыңар, ий күткөн натыйжа ала албайсыңар. Кийинки жаратмандык, кумандоо. 98-жылы өтө катастрофа, мектептерде эч жабдык жок, суу жок, ага билесиздер. Анан мугалимдер бирикмесин түздүк, ысык сабаты коомдук бирикмеси менен биринчи жолу инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү алып, биринчи жолу областтык билим берүү институтуна мугалимдерди өнүктүрүү үчүн инвестиция тартуу лабораториясын ачып мен өзүм жетекчи болдум. Бүт окуттук мугалимдерди, интерактивдүү ыкмалар менен, анткени мамлекетте акча жок, эл аралык коомчулукта бар эле. Үчүнчү, бул маселе чечилген жок. Андан кийин областтык мугалимдер институтуна келип иштедим, көп жыл жетекчи болуп. Эмнеден баштадым? Команданы топтоо бул эң чоң ийгиликке жетишет. Биринчи иретте өзүң жыпжылуу кабинетте отуруп алып, коллективный шарт түзбөсөң эч кызматташы болбойт. Кайнатам айтты, килем алба, кресло албагын. Мага ошол оглоонун жетекчиси болду деп, килем салып коюптур да, сразу ал деди. Барып коллективный салып кой деди. Эмне үчүн? Деди, мына ошондон ызы чуу болот. Эң биринчи иретте мен коллективди өндүрдүм. Менин коллективимден 7 киши Америкага барып окуп келди. Куррикулумду кантип жазат, силабус дегенинде баалоонун жаңы технологиялары менен. Экинчиден, автономия кабыл алдык программаларды ишке ашырууга Алмазагай Таарынбай биз КАОго конкурент болдук, туурабы? Биз айттык, биз региондун муктаждыгына жараша, мугалимдин муктаждыгына жараша биз билим беребиз. 72 саат бекитти, бирок андан жакшы сабактарды, интерактивдүү сабактар менен жана компьютердик сабаттуулук боюнча платный курс киргизип койдук. 50 сомдон баштады, азыр 300-500 сомго жетти. Сонун эже мага деген вообще кеч убакыт 5 мүнөттөн кеч берди мага. Мына ушунун негизинде биз мектеп проблемасы такыр каралбай калды. Анан мугалимдерди окутканда айттым, ар бирин депутат болбой. 2010 жылдары депутат болгула. Жалгыз барбай команда менен барып жергиликтүү бюджетти алганда өзүмө шарт түздүм. Башка жол жок. Мына меселе Кызыл Көл областынын директорлор корпусу барды. Барып туруп
көп маселени алды, бирок кийинки келгенде жогорку кеңештин депутаттары бул мыйзамды алып салды. Директорлар жана ошондой эле ГСБ жетекчилери так бир чечим кабыл алуу органына барбасын деп шайлады. Билесиңерби? Быйыл гана берди мүмкүнчүлүк. Анткени директорлор катышкан жок, бюджет каралбай калды так. Эң акыркы нерсени биринчи жолу областтык билим берүү институтунун имаратын билим берүү мекемелеринин госактысын алдык. Республикада бир областтык билим берүү институтунун менчик имараты жок. Менчик базасы жок бизде бар болуу менен. Ал эми бүгүнкү күндө менде нече сыйлыктын барбы деп сурады. Албетте бар менде. Көп сыйлык бар. Көп дүйнөлүк мамлекеттик деңгээлде, бирок менин башкы сыйлыгым ошол 95-жылы айылда өнүктүрүү борборун ачканда 96 жыл экен. Классыма келип отурган балдар чупа-чупс жаңы чыккан, оозуна соруп атып сүйүнгөндөн эмнесин берсем болот эле деп ошо чупа-чупсу мен үчүн сый болчу. Бүгүнкү күндө дүйнөдөн окуучуларым жазган открыткаларым мага дем. Менден чоң эжелер келип орун берсе, мен сиз мени окуткансыз десе, ошондон өткөн сый барбы? Бүгүнкү күндө дагы эле демократиялык педагогиканы улантуу боюнча 3 жыл департаменттер менен иштөө боюнча жаздык. Көп реформа киргиздик. Ошонун негизинде сиздер алып аткан 500 жанагы коомчулукка негизделген бала бакчалардын бардыгы мына ошол учурда башталган. Министрликте иштеп атканда. Отунбаева менен иштеп атканда фонду жетектегенде эмнеден башталды? Биринчи билим алууда балдарга адилеттүүлүктү камсыз кылышыбыз керек. Бардыгы бала бакчага барыш керек. Бардыгы ата-энесинин үстүнө катыш керек. Этнопедагогиканын элементтерин сөз менен эмес практика жүзүндө көрсөтөлү деп акындар поэзиясын бурдук. Кыдырып жүрөбүз, көрүп атасыздар, азыр кандай? Ош мамлекеттик университети менен биргелеш мындан 4-5 жыл мурун Санарик мугалим деп ага окуттук. Баткенде, Ошто, Таласта бүтүндө бул адилетсиздик. Анткени жаштар алдыга кетти, силердин муң артта калды. Теңчилик болсун деп. Мугалим мурдагыдай билимге монополист эмес, министерство тем более монополист эмес. Бүгүнкү күндө биз эмне кылып атабыз? Жакында баштайбыз акылдуу аталар нарында. 3төн кийин кеч китебин баштадык. Ата-эне ойгонбосо демократия эч качан болбойт. Сиз үйүңүздө, мен бир эле мисалды айтайын. Эстониянын заң министри менен кездешкенде орусчаны такылдап сүйлөп атабыз. Менчи алайыбай жаман сүйлөп атат. Мен айттым да, эмне үчүн сен сүйлөй албайсың? Бизге караганда сен жакынсың го, сен мындай канча мындай көп орустардан алектендиң десем айтат. Бир гана маселе бар. Бизде эмне атабыз? Көчөдө сүйлөгөн сөзүңдү үйгө алып келбе деген. Үйдө биз өзүбүздүн тамагыбызды, өзүбүздүн кийимибизди, өзүбүздүн тилибизди сактадык. Болбосо шведтер басып кетет, швед тилин, немецтер басып кетет, немец тилин, француздар басып кетет, француз тилин, орустар басып кетет, орус тилин. Ошон үчүн биз ата-энелер менен иштөө үчүн 3төн кийин кеч демократияны калыптанып калган учурда жүргүзө албайбыз. Эки канат бар, бирөө мугалим, бирөө ата-эне. Андан тышкары биз бүткүл дүйнөгө мугалимдерди алып барып атабыз, көргүлө, практика, тажрыйба. Ошондо чоңдорду дагы көп учурда албайбыз. Практик мугалимдер бүгүн алып барып эртең жумушуна киргизсин деген принципти кармадык. Билим берүү фестивалдарын көрүп атасыздар. Тандоо мүмкүнчүлүгү болсун, изденүү мүмкүнчүлүгү болсун. Абдыкерим агай айткандай, Кыялбектер билет, эң мыкты сабактардын этнопедагогикалык принципке негизделген сабактардын иштеп чыгып, белгилүү эл мугалими Жибек Райбекова баш болуп, бүтүндөй укмуш этнопедагогикалык сабактарга компетенттүүлүк негизде куралган. Илимдеги кыздар 3% кыз илимде. Эртең бүтүндөй экономикалык натыйжа жумушсуз калат мунун баары. 800 миллион киши жумушсуз. Демек, бүгүн 80 мектепте кыздарды даярдап, менторлор Кыргызда өскөргөн илимдеги айымдар окутуп атат, бекер ортуга даярдап атабыз толугу менен. 200% натыйжасын берди. Агартуу каравандарын жасадык илимге багыттоочу боюнча. Поэзияларды баштадык, эми биз бүт Кыргызстан китеп окусун деген акцияны баштадык. Антпесе болбойт. 3төн кийин кеч китебин чыкырдык.
элге эң керектүү болгон үчүн бул жерде дагы каракчылык менен жасалып сатып атканына күбө болосуңар. Ошол эле. Демек, биз эмнени айтабыз? 3 суроого билим берүү өнүктүрүүнүн 3 суроосуна агайдын пикирин издесек болот. Биринчи, эмнени окутабыз? Эмнеге окутабыз? Эки суроону баары билет, бирок үчүнчүсү кантип окутабыз деген маселени сиздин пикириңизди тапса болот. Чоң рахмат сиздерге.